Мекенчегине күтүүсүз бастырып кирүүлөр, жоготуулар биздин аскер кызматкерлерибизди мокото албады. Тескерисинче, мындай кырдаалдарга ар дайым даяр турууга, күн-түн даярдыктарды күчөтүү менен кызмат өтөлүүдө. Бул багытта Коргоо министрлигинин Илбирс Атайын багыттагы бригадасынын кызматтык ийгиликтерин атай кетүүгө болот. Душман аралыгы болжолду 1,5 метр. Бирден ок атууга кириш. Кабыл алдым. Мен бул күзгү атарлар тобуна жаңы эле кошулдум. 3 айдын жүзү болуп калды. Кесипкө сабактарды окуп, жакшы даярданып жүрмөн. Даярдыктарга неме кылып жүрөбүз. Бул квадроцикл бизге өзүнүн атайын оонунда өзүнүн милдети бар бул квадроциклдин. Тоо таш жерлерге, кээде адам неме кыйналып кала турган жерлерге ошол бизди жеткизет. Бул кийимим шаман деп аталат. Бунун атайын бизге Коргоо министрлиги берген. Анын сезонный бар. Кышындасыны ак түстө болот. Азыркы сезонго ушул кум сыяктуу неме түстө берилген. Бул шаманды биз душмандарга байкалбашыбыз үчүн кийебиз. Атайын багыттагы бөлүктүн курамы бекитилген пландын негизинде күн сайын күчүрмөн даярдыктардан өткөрүлөт. Дене тарбиялык, тактикалык, аба десанттык, чалгындоо, коо шартындагы даярдык, ок атуу, инженердик, кол уруш машыгууларын кесипкөйлүк менен аткарууга көңүл бөлүнөт. Жалпы атайын багыттагы аскер кызматкерлерине кесипкөйлүгүнө жараша кайманаттар берилет. Илбирстин эр азаматтары куран, тренер, барс, чалгынчы жана башка ысымдарды алып жүрүшөт. Мен өзүнчө атайын дайындалган Илбирс бригадасына кызмат өтөп жатканыма 8 жыл болду. Бул мекенди коргоо ар бир эр жигиттин милдети жана парзы. Бизде ушундай машыгуулар ар дайым болот. Бул Илбирс өзүнчө атайын багыттагы бригадасына кызмат өтөп жатканыма аябай сыймыктанам. Азыркы учурда атайын дайындалган Илбирс аскер бөлүгүнүн ок атуу талаасында болуп жаткан сабак душмандын окопторго жашынган жеринен бөлүкчөлөр менен аларды жок кылуу. Окоптордун ичинде душманды табыш бул оңой иш эмес. Биринчи орунда бөлүкчөлөрдүн аскер кызматчылардын өзүнүн коопсуздугу. Ошонун негизинде аскер кызматкерлерине биринчи орунда аларга канткенде душманды биринчи жок кылуу жана аларга биринчи ок атуу жөнүндө сабак өтүлүп жатат. Азыркы сабакта бөлүмчөнүн өздүк курамы сабакты жакшы деген баага аткарышты. Эң жакшы деген баага аткарыш үчүн дагы биз болгон күч аракетибиз менен үйрөтүүгө жана аларды машыктырууга аракет кылабыз. Акыркы учурда Илбирс атайын багыттагы бригадасы окуу талаасында көптөгөн машыгууларга чыгып жатат. Чет элге жана ушул Кыргызстандын ичинде эле окуу машыгууларына көптөгөн машыгууларга катышып жатат. Ошондой эле азыркы учурда тынчтык мезгилде атайын дайындалган бригада спорт менен көбүнчө өзүн көрсөтүп жатат. Биргелешкен башка күч түзүмдөрүн менен биргеликте жана ошондой эле Кыргызстандын негизги эле спортчулардын ортосунда Илбирс бригадасы жакшы эле өзүнүн ордун таап, спорттон жакшы ийгиликтерге жетишип келатат. Акыркы күндөрү мына Илбирс аскер бөлүгүнө да көңүл өтө жакшы бурулуп, бригаданын өздүк курамдын кийимдери, экипировкалары жана ошондой эле көтөргөн курал жарактарынан дагы өтө жакшы өзгөрүштөр бар. Ар бирибиз азыр мындай оор дөңгөлөктү байлап 20 метр чуркап барып, анан ыңгайсыз абалда 4 бурчтуктан, тоголоктон жана кыйшайып, оң далы менен кыйшайып атуу ыкмаларын аткарабыз.
Таза 7 оқтан 6 оқ дейіптір. Бұл қанаттандырарлық деген ба. Бұдай бұйырса мұндан арыдағы жокерлердің күжірмендік дайырдығын күшетеміз. Балдар жақсы әрекет қылуда. Әрбір тиген оқты үшінтіп белгілеп чаптап қойыз. Кейінгі жокер келгенде анын очкосы менен аралашып кетпеш үшін. Бұл тактикалық атайын машығуының ең негізгі мақсаты күжірмен дайырдықты жоғарылату. Бұл дөңгөлектерді байлап чуркап жана 10 жолу жерден ажымайна кылып жашаганыбыздын себеби максималдуу түрдө чыныгы согуштук жагдайга жакындаштыруу. Согушта албетте жатап эле же тура калып эле атпайбыз. Чуркап келишибиз мүмкүн. Адам чалыгып чарчап турган абалда таамай туура атканды үйрөнүш керек. Ошон үчүн биз ушул ыкмаларды колдонобуз. Жана ар кандай фигуралардан, жана ар кандай басып, отуруп, туруп, жана кыйчайып, ошондой атуу ыкмаларын жокерлерге үйрөтүп атабыз. Өзүм бул Элбирс бригадасында инструктор болом. Мурда чет өлкөдөгү сборлорго катышып, тажрыйба ашырып келгенбиз. Ошол үйрөтүлгөн тажрыйбаларды ушул жаш жокерлер менен бөлүшүп, үйрөтүп, жаш жокерлер даярдообуз. Албетте, жаш балдардын арасында ошол үйрөткөн нерсеңди бат алып кеткен кандай шамдагай жана жөндөмдүү жигит деп коет го. Бир ишти тез үйрөнүп кеткен жөндөмдүүлөрү да бар, анан жөндөмсүздөр да бар. Баары менен иштешип, баардыгын таамай атканга жана күжүрмөн даярдыкты жогорулатуу иштерин жүргүзүүдөбүз. Балдар ошондо бул машыгуудан сырткары атайын снайпинг деп коет. Ушул снайпингтерге катышып, мелдештерге катышып, 1-чи, 2-чи, 3-чү жакшы орундарды алып жүрөт. Өзүнүн арабызда дагы, өз бригаданын ичинде дагы соревнованиялар болот, мыктылар тандалат. Мен жашыл береттин ээсимин. Жашыл берет үчүн бизде жыл сайын сынак өтөт. Ал эми ок атуу боюнча ок атууда негизги душманды таба билүү жана туура атуу жана аны таамай жок кылуу. Биз бунун үчүн дайындалабыз. Элбирс атайын багыттагы бригадасынын 15 жылдан ашык тарыхында алгачкы ирет жашыл беретке ээ болгон кыз-келиндердин саны менен толукталды. Алар мындан 2 жыл мурда сынакка катышып, мыкты аскер кызматкерлеринин катарына кошулушкан. Жашыл берет тапшыруу бул оңой турган жок тапшыруу. Кыз-келиндерден Элбирс бригадасына биринчилерден болуп биз тапшырдык. Биринчи жолу тапшырганда эле өттүк сынактан. Бул жашыл беретке тапшыруу өзүбүздүн кызыгыбыз болгон кыздар арасында. Ошо 3 кыз тапшырганбыз. 3 кыз тапшырып 3-өбүздөн өткөнбүз. Бычак сайы ыкмасы жана сапердик лопата ыкмасы. Бул сынакты биз баштаганыбызга көп убакыт болгон жок. 5-6 күндүн жүзү болду. Негизги кызматым медайым. Ошол медайымдык кызмат менен эле чектелбестен биз өзүбүздүн профессиябызды күчөтүү максатында жашыл беретке сынакка катышып өттүк. Оңой болгон жок. Бул ар бир өзүнүн татаал эмгеги, канчалаган жоопкерчилиги турат мунун артында. Ушунчалык өзүбүздүн аскер айымдардын эмесин духун көтөрүү максатында да биринчилерден болуп тапшырдык. Биз ошол менен эле чектелбестен кадимкидей саптарга турабыз, кадимкидей эркектер менен кошо марш-бросокторго чуркайбыз, 5 километр, 10 километр кылып күндө эртең мененки өзүбүздүн спорттук ден соолуктарыбызды чыңдап, чуркап, кадимкидей куралдарыбызды алып, күжүрмөн даярдыктарды аткарып жүрөбүз. Күжүрмөн даярдыгыбызды күчөтүү максатында өзүбүздүн отряддагылар менен эле кошулуп, тоодон аркан менен дагы түшүү ыкмаларында катышып турабыз. Биз жолдошум экөөбүз тең аскер кызматкерибиз, 2 уулум жана 1 кызым бар. Келечекте аларды дагы аскер кызматкери кылып, чыныгы мекен коргоочу кылып даярдаганга аракет кылып атабыз. Мен ушул аскер бөлүктө кызмат кылганыма сыймыктанамын жана кызматым мекенге.
Элбирс Атайын багыттагы бригадасы 2007 жылдын 7 мартында Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин түштүк батыш командачылыгынын курамында түзүлгөн. Негизги милдети өлкөбүздүн аймактык бүтүндүгүн сактоо, кооптуу кырдаал жаралганда атайын ыкчам операцияларды жүргүзүү, террордук топтор менен күрөшүү, көчүрмөн даярдыкты жогорку деңгээлде кармоо багытында кызмат өтөйт. Атайын багыттын аскер кызматкерлери алдын ала уюштурулгандагы же болбосо күтүүсүз болгон учурларда дагы мекен коргоодо өздөрүнүн күчүрмөн даярдыгына ар дайыма даяр болуш керек. Бүгүнкү Элбирс тобунун кызматкерлери акыркы машыгуусун өткөрүп, террорлорду колго түшүрүп, өздөрүнүн дагы бир ирет тажрыйбасы артык экендигин көрсөтүп беришти. Кыргыз армиясындагы атайын багыттагы аскер бөлүктөрдүн арасында тең тайлаша алышты. Буга чейин бир катар эл аралык деңгээлдеги атайын машыгууларга да катышып, ийгиликтерди жаратышкан. Бул көрсөтүүдө маани бергенибиздей, аталган аскер бөлүк күндөн күнгө жаңы кадамдарга умтулуу менен ыйык милдетинин жоопкерчилигин жогорулатууга күч жумшап жатышат. Учурда атайын дайындалган Элбирс бригадасында күчүрмөн планы негизинде топторду, взводдорду жана эсептерди даярдоо боюнча окуу сабактар өтүлүүдө. Ошондой эле аба десанттык даярдыгы боюнча атайын окуу сабактарын мыкты өздөштүргөн өздүк курам менен тик учактан секирүүлөр өтүлүп жатат. Тик учактан секирүүдө өздүк курам өзлөрүнө өтүлгөн сабактарды мыкты өздөштүргөндөр секиришти. Учурда мамлекет тарабынан бардык күч түзүмдөрүнө жакшы шарттар түзүлүүдө. Анын ичинде аскер кызматкерлерине, аскер бөлүктөргө дагы өзгөчө көңүлдөр бөлүнүүдө. Элбирс атайын дайындалган бригадасынын өздүк курамы бул учурга чейин эл аралык машыгууларга, өлкө ичинде болгон машыгууларга тынымсыз катышып келишкен. Ошондой эле өлкө ичиндеги спорттук иш-чараларга күч түзүмдөрүнүн арасында өткөн, анын ичинде атайын дайындалган күч түзүмдөрүнүн арасында өткөн спорттук иш-чараларга катышып, ийгиликтерди жаратып келүүдө. Биздин аскер бөлүктүн өзгөчөлүгү болгон жашыл берет жыл сайын тапшыруучу сынагыбыз бар. Бул сынактын аброю жыл сайын артууда десек жаңылышпайбыз. Учурда жашыл беретке тапшыруучулардын саны көп, бирок ошого карабай жашыл береттин сынактын өзүнүн жол жобосу дагы татаалыраак десек болот. Себеп дегенде өзүнө ишенген, өзүнүн физикалык жана моралдык жагына ишенген гана аскер кызматчысы бул сынактан өтө алат. Жашыл беретке тапшырган кыздардан 3 бар. Быйыл бирөө тапшырып, ийгиликтүү өттү. Элбирс аскер бөлүгүндө кызмат кылган ар бир аскер кызматчысынын максаты бул мекенге татыктуу кызмат кылуу. Ар бир атайын багыттагы жоокердин жүрөгүндө мекен үчүн болгон сүйүү ойнойт деп ойлойм. Бөлүктүн максаты жогорку командачылык тарабынан коюлган тапшырмаларды так жана туура аткаруу, ошондой эле күчүрмөн даярдыкта жана спорттук мелдештерде ар дайым ийгиликтерге жетишүү.